Бүгүн Москва шаарында сделка болот. Буюрса көпкө күткөн сделка. Турсунал кызы Рахат бизге августта кайрылган. Рахаттыкы көпкө күткөн сделка болот. Буюрса биринчи сделкасы болбой калган. Үй сатылып кетти. Ага карабастан сделка болот. Буюрса азыр канча сааттардан кийин. Эмне демекчи, мен Рахаттын чыдамдуулугуна рахмат. Кегерки кардарлар жакшы түшүнүп, сабыр кылып күтөт. Үй алуу оңой эмес, чындыгында түшүнүктүүлүк, сабырдуулук керек. Рахат менен буюрса бир аздан кийин жолугуп, сделканын жүрүшүнү сиздер менен бөлүшөбүз. Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Рахаттын сделкасы буюрса бүттү, жакшы бүттү. Рахат бизге августта кайрылган, Россиянын гражданствосу менен. Бирок ошол үй алуу оңой эмес. Рахат деле өзү билет, бул экинчи объектибиз болду. Буюрса баарын күтүп, сабыр кылып, аягына чейин чыгып, азыр документтерге кол коюп, буюрса бүттүк, сделканы бүтүрдүк. Рахат, сенден да бир эки сөз болсун. Бүттүңбү, эмне кыйынчылыктарды, эмне керек деп кайрыла турган кардараларга, күтүп аткан кардараларга сен дагы как биздин кардарыбыз катары кайрылып койсоң. Саламатсыздарбы? Сделкабыз жакшы өттү. Баардык нерсеге сабыр кылыш керек экен. Августта кайрылсам, ушунча сабыр кылып, сделка бүгүнкү насип эткен экен. Бүгүнкү 10-числого мына буюрса сделка өттү. Силерге, үй алуучуларга кааларым, ушу сабыр кылыңыздар. Самое главное, үй алуу оңой эмес. Бул мындай шапка же башка нерсе алганда ала тургандай буюм эмес экен. Өтө жоопкерчилик нерсе экен. Канча сабыр кылсаңыздар, баардыгынын этеги жакшы болот деп ишенем. Сен рахмат, куттуктайм. Ошо эгерде сиздер дагы үй алууну ойлонуп жүрсөңүздөр, биздин агенттигибизге кайрылсаңыздар болот. Биз сиздерге одобрение алып беребиз, сделкаңыздарды сопровождать этебиз, үйдө карап беребиз. Анан Рахат айтып кеткендей эле, сиздерден сабыр, түшүнүктүүлүк керек. Баарыңызга рахмат, сиздерди күтөбүз.